Баарыңыздарга салам. Бул эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкаст. Анын алып баруучусу мен дарыгер, жалпы хирург Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Акыркы убакытта интернет баракчаларында медицина тармагында абдан көп сындар айтылып келе жатат. Ал сындардын кээ бирөөсүнө биз кошулсак, кээ бирөөсүнө кошула албайбыз. Себеби медицина кызматкерлери менен бейтаптардын арасында көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп жатат. Бегимай экөөбүз эки дарыгер аттуу аудио подкастыбызда бул суроолорго биз жооп бергенге аракет кылабыз жана Бегимай экөөбүздүн максатыбыз медициналык маданиятты элибиздин арасында жогорулатуу. Баарыбыз билгендей эле, азыркы убакытта жеке жана мамлекеттик бейтапканалардын саны абдан көп. Бирок ага карабай ооруп калсаң, кайсыл ооруканага кайрылууну билбей каласың. Бүгүн кесиптешим Бегимай экөөбүз ооруп калсак кайсыл бейтапканага кайрылуубуз абзел экени жөнүндө биз маек курабыз. Саламатсызбы, Бегимай? Саламатсызбы, Эрмек? Бүгүн экөөбүз аябай орчундуу маселелердин бирин көтөрүп жатабыз. Бейтапканага кайрылуулардын эрежеси боюнча айтып кетсем. Биринчи иретте ким болсо дагы ооруп калса, бейтап өзү жашаган жердеги ооруканага кайрылыш керек. Бул үй бүлөлүк оорукана. Мисалы башыңыз ооруп калды дейлиби же колуңуз ооруп калды дейлиби, бул жеке өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылышыңыз керек. Жеке дарыгериңиз сизди карап, эгер жардам бере албаса, анда ал шаардык ооруканага жолдомо бергенге укугу бар. Кээ бир учурларда биздин бейтаптар үй бүлөлүк дарыгерге кайрылбай эле шаардык ооруканага барып, шаардык ооруканадагы дарыгерлер аларды карабаганда өз ара пикир келишпестиктер болуп чыгып жатат. Ошондуктан менин кеңешим бейтаптар биринчи иретте үй бүлөлүк дарыгерге барып, анан алардын жардамын сурап, кеңешип, анан башка чара көрүш керек деп ойлойм. Айтсаңыз, Бегимай, сизде ушундай окуялар болду беле? Мисалы, сиздин тууганыңыз башы ооруп же буту ооруп кыйналганда, алар кандай чара көрүп же түшүнбөстүктөргө келип калды беле? Ооба, албетте болгон. Мисалы үчүн биздин эле ооруканабызга ошондой бейтаптар келишип, мени көр деп айтышат. Эгер ал бейтаптын эч кандай жолдомосу болбосо колунда, албетте биздин укугубуз жок. Себеби бизди дагы ар дайым текшерүүлөр болот, өзүңүз билесиз, Эрмек. Ошондуктан ошондой текшерүүлөрдө бизде дагы көйгөй болбош үчүн биз айтабыз: отурукташкан үйүңүз кайсыл жерде болсо, үй бүлөлүк бейтабыңызга кайрылыңыз, анан кийин бизге келсеңиз болот деп айтсак, анан бир аз бул сөзүбүз бейтаптарга жакпайт, анан кийин албетте ортодон чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн. Ошондой окуялар болгон бизде дагы. Айтып кетсеңиз, Бегимай, мисалы үчүн түн ичинде бейтап ооруп калды дейли. Бейтаптын биринчи кадамдары эмне болуш керек? Албетте баарыбыз билебиз, бул тез жардам чакырыш керек да. Кээ бирки бейтаптар бирок тез жардамды күтө албаса эмне кылыш керек? Эрмек, сиз эми хирургсуз. Биздин шаарыбызда, биздин практикабызда ошондой экстренный, орусча айтмакчы, тез жардам. Тез жардамга кабыл болгон бул хирургиялык оорулар көбүнчөдөн. Менимче сиз жакшылап бөлүшөсүз го биз менен. Рахмат. Биринчи иретте мен ошо тез жардам боюнча айтып кетсем, көпчүлүк элдерибиз, жарандарыбыз баягы тез жардамны сынга көп алышат да. Мисалы үчүн мен интернетте окуп калам, тез жардам таксиге караганда кеч келет же пицца алып келген адам тез жардамга караганда кеч келет деп аябай көп сындашат да. Бирок мен ошентип сындагандарга айтып кетет элем, бул аябай туура эмес көрүнүш. Себеби биздин Бишкек шаарында калп айтпасам 50 тез жардам машинасы бар да, машинасы бар. Анан ошол 50 машина тез жардам машинасы 1,5 миллион адамды тейлеш керек. Анан мынтип караганда, мисалы үчүн таксилерди деле карасак, алардын саны 1000 эсе болсо деле, биздикинен 10 эсе көп болсо деле, баягы жамгыр жааганда, кыш болгондо деле алар деле жетишпей калышат. Ошондуктан менин оюмча тез жардамга сын тагуу аябай туура эмес. Себеби алар 50 эле машинасы менен болушунча элге жардам көрсөткөнгө аракет кылып жатышат, колунан келген жардамдарды көрсөткөнгө.
Анан жанагы сиз суроо берген нөөмөттөгү ооруканалар боюнча сизге элибизге айтып кетсем, мисалы үчүн кечинде сиз ичиңиз ооруп калды дейли, же дене ысымыңыз көтөрүлүп, өзүңүздүн жанагы хирургиялык белгилер пайда болуп калса, сиз Бишкек шаарынын ичиндеги нөөмөтчү ооруканаларга кайрылсаңыз болот. Бирок биринчи иретте тез жардам чакырышыңыз керек. Эгер тез жардам биз азыр келе албай жатабыз, өзүңүз барганга аракет кылсаңыз болобу деп сураса, анда менин оюмча, эгер сиздин машинаңыз болсо же такси менен болсо деле сиз эртерээк жетип барганга аракет кылсаңыз, бул жерде сиз гана убакыттан утуп каласыз деп ойлойм. Бул жерде менин хирургиялык нөөмөтчү ооруканалар жөнүндө сизге айтып кетсем, дүйшөмбү күнү саат 8-тен 3-кө чейин биздин улуттук оорукана Тоголок Молдо көчөсүндө нөөмөттө болот. Саат 8-тен, дагы бир жолу кайталайм. Улуттук оорукана саат 8-тен 3-кө чейин дүйшөмбү күнү Тоголок Молдо көчөсүндө нөөмөттө болот. Ошол эле күнү 3-төн саат эртеменки 8-ге чейин шаардык биринчи оорукана нөөмөттө турат. Анын дарыги Чуй Фучика 15. Андан кийин чаршемби, шейшемби күндөрү улуттук хирургиялык борбор Мамакеев ооруканасы нөөмөттө болот. Жана жума күнү саат 8-тен 3-кө чейин Бишкектик травматология ооруканасы Арча Бешиктеги ошол оорукана нөөмөттө болот. Жана жекшемби күндөрү кайра эле ошо Фучика ооруканасы нөөмөттө болот. Ошол күндөрү сиздер эгер хирургиялык оору белгилери болуп калса, ошол бейтапканаларга кайрылсаңыз болот. Дагы Бегимай экөөбүз дагы бир теманы сүйлөшүп аткан болчубуз буга чейин. Жанагы эгер айыл жергесинен ошо Бишкек шаарына келсе, кимге кайрылыш керек, кантип кайрылыш керек, колунда жолдомосу болуш керекпи? Кээде ортомчулар болуп калат экен да. Мисалы үчүн Баткенден келдик дейлиби, же Таластан келди дейлиби? Кээ бирки ортомчу адамдар ошол келген бейтаптардан акчасын алып, сизди дарыгерге көрсөтөм деп, жок дегенде 2000-3000 сом акчасын алып коюшат экен. Анан ошол алып койгон туурабы же туура эмеспи? Сиз ошол жөнүндө оюңузду айтып кетсеңиз, жана сөзсүз эле ошо ортомчу жолдош керекпи же өзү деле кайрылса болобу, жана кайрылганга өзү мүмкүнчүлүк болсо, кайсыл ооруканага кайрылса болот, айтып койсоңуз. Биринчиден шаардык жана айылдык же болбосо региондон келген тургундар үчүн албетте сөзсүз түрдө өзүнүн эрежеси бар. Ар бир мекеменин эрежелери бар эмеспи, туурабы? Биздин эрежебиз боюнча бардык шаардык ооруканаларга биздин шаардык тургундар кайрылыш керек. Мисалы үчүн, эгер сиздин кандай деп коебуз, прописка, билбей деле калыптырмын кыргызча прописка кандай болот экен. Эгер шаардык болсо, анда сиз биринчи оорукана, же болбосо 6-чы оорукана, 4-чү травматологиялык ооруканага кайрылсаңыз болот. Эгер сиз региондон келген тургун болсоңуз, эч кандай коркунучу жок эле, бардык эрежеси менен келсеңиз, көрүнсөңүз албетте болот. Ал жерде мисалы үчүн сиз өзүңүздүн отурган, жашаган жериңизге кайрылдыңыз. Эгер сиздин ооруңуз бир аз оор болсо, эгерде сиздин диагнозуңуз толугу менен такталбаган болсо, алар ар дайым өзүнүн кесиптештери, шаардагы кесиптештерин жиберишет. Эмне үчүн? Себеби жөнөкөй эле диагностика, кичине жетишпестик айыл жергесинде. Ошол себептен мисалы үчүн алар колуна атайын бир жолдомо жазып беришет. Алар келип улуттук биздин госпиталыбыз бар. Ошого түз эле ошол жака келсеңиз болот. Бардык бөлүмдөр бар. Ал жерде хирургиялык бөлүм, же болбосо терапия, же болбосо неврология, нефрология деген аз кездешкен бөлүмдөрдүн баары ошол жерде бар. Ар дайым сиздер келип, жолдомоңузду көргөзүп, менде ушундай болдум эле деп кайрылсаңыз болот.
Сиз айтып кеттиңиз, ушу кичине элдерди алдоого чалдыккан адамдар, мен сени докторго дарыгерге көргүзөм, анан акча берсең деп айтышат экен, алданышат экен депчи. Эмне үчүн мындай учурлар болот? Менимче алардын ошо эрежелер менен эч ким таанышкан эмес, эрежесин билбейт. Ар бир мекемеге киргенде сиздер ал жердин эрежесин окуйсуз, туурабы? Ошолсуңар биздин да бейтапканалардын эрежелери бар. Ар бир бейтапканага кирсеңиз жазылып турат өзүнүн эрежелери. Мисалы үчүн операция болобу же болбосо жөн эле терапиялык бир жардамга чалдыгуу болдубу, ошолордун жада калса баасы канча күнгө, канча акчасы дегенимде, канча баада төлөйсүңөр деп баары жазылып турат. Айта кетсеңиз дагы Бегим айы, мисалы үчүн ошол сиз айтып жатасыз, улуттук ооруканага кайрылса болот деп. Бейтап ошо айыл жергесинен келгенде дароо эле ошо оорукананын өзүнө кайрылыш керекпи же жанагы кабылдамасына кайрылыш керекпи? Кабылдамасына барса, алар ошол жерде дарыгерлер карап туруп, анан ооруканага жаткырганга жиберишеби же кандай, бул эрежесин дагы айтып кетсеңиз? Туура суроо бердиңиз. Албетте биринчиден алар кабылдамасына кайрылыш керек. Ошол жерден анан кийин кайсы бөлүмгө баруусун ошол жердеги дарыгерлер айтып беришет. Жана ооруканага жаткыруу үчүн сөзсүз түрдө баракча ачылат. Баракча ошол жерден ачып беришет, жана кайсыл бөлүмгө баруусун түшүндүрүп көргөзүшөт. Дагы бир айта турган сөзүм, мисалы үчүн менин бир туугандарым менен эле бир окуя болду да. Аларга оорукана керек болду, ооруканага көрүнүүгө керек болду. Алар айыл жергесинин тургуну. Анан ошондо анан айтты, мага деген ушундай бөлүм керек, кайсыл жака кайрылсам болот деп сурады. Мен аларга түшүндүрүп айттым, силердин жолдуңор болуш керек, анан кийин эрежелер боюнча жөн эле барсаңар болот депчи. Алар барды, чындыгында эле ошол жерде ооруканага дарылоого жатышты. Анан менден сурап жатпайбы, мен эжем, мен докторго деген канча акча беришим керек депчи. Мен айттым, анан кичине ал жерде эрежеси бар. Кассага төлөйсүң, анан канча керек болсо ошону төлөйсүң. Аны түшүндүрүп айтып бердим аны. Анан бирок адамдардын ошондо анан ойлондум да, демек адамдардын, тургундарыбыздын бир ою бар экен. Мен деген ооруканага жатсам, мени деген дарыгер жакшы караш үчүн мен деген кандайдыр бир суммадагы акча беришим керек, болбосо мени карабай коет деген бир ой бар экен да. Менимче көп эле тургундарыбызда ошондой болушу мүмкүн. Мен айтар элем, дарыгер, ар бир дарыгер өзүнүн милдетин аткарат ар дайым. Эгер ага бейтап келсе, албетте, эгер кандай оорусу болбосун, кандай татаал болбосун, ал болгон күчүнүн баарын ошого жумшайт. Акча берип коебу, акча бербей коебу, андан эч бир айырмасы жок. Мындай кичине ката ойлору болбош керек тургундардынчы, ошондуктан мен айтып жатам. Мисалы үчүн мындай бир окуялар болгон, өзүм менен мисалы үчүн. Мен толугу менен дарыладым, анан үйүнө чыгардым. Чыгарганда мага келип, анан жок кызым, рахмат, мага жардамыңа, мага мени жакшы дарылап, бутума тургузуп койдуң,
мен сага ыраазымын кызым деп анан кийин мага бир белек беришкен да. Эми ошондогу эми билбейм, эми эгер ыраазычылык болуп мисалы үчүн бейтап анан өзү жан дилинен берген бир белек болсо же болбосо бир момпосу береби же башкасын береби, бул жан дилинен келген нерсе, андагы макул деп анан үйүнө кетирип аткан убакта берсе, мисалы үчүн бул эми макул дейсиң. Анан ойлонуп жок, мен беришим керек, анан мени дарылайт деген бул бир аз ката ойлор. Туура айтасыз. Мен деле өз оюмду кошуп кетсем, сиздин айткан сөздөрүңүз боюнча, жанагы айыл жергесинен кайрылган бейтаптар тууралуу. Айыл жергесинен кайрылган бейтаптар көпчүлүк учурда шаарга келгенде өзүнүн өмүр баяны жөнүндөгү маалыматтардын эч нерсесин алып келбей келишет да. Мисалы үчүн бир бейтап Баткенден же Таластан же Көлдөн келди дейли, ооруп калдым, карап коесузбу деп кайрылышат. Сиздин колуңузда мурдагы ооруп жаткан, дарыланып жаткан кагаздарыңыз барбы? Кайсыл дарыларды ичип жүрдүңүз эле десем, алар айтышат, унутуп калыппын үйдө, мындай эле карап берип койчу депчи. Албетте биз карап беребиз, жардам беребиз, бирок эгер ошол сиздин үйүңүздө жаткан кагаздардын баары алып келсеңиз, бизге аябай жеңилдик болмок да. Себеби бейтапты 10-15 мүнөттүн ичинде толук өмүр баянын жана кайсыл оору менен ооруганын жөнүндө маалыматты чогултуу кыйын. Сиз алып келген кагаздарды кошумчалап биз толук түрдө туура диагноз койгонго жардам болот да. Анан ошого дагы мындай бир кеңешим бар эле. Ошо айыл жергесинен келгенде бейтаптар жок дегенде кандын жалпы анализин, заарасын анализин, кандын анализини жана жүрөктү тарттырып келсе жакшы болмок. Себеби шаарга келгенде ошол анализди биз кайра эле эгер тапшырбаган болсоңуз кайра эле жибергенге мажбур болобуз да. Ошого убакыт баарыбызга керек, баарыбыз аны үнөмдөшүбүз керек. Ошондуктан сиз даяр болуп келсеңиз, бизге дагы сизди караганга жеңил болот. Анан бул тезирээк дарылоону баштаганга да жардам болот. Дагы бир окуя жөнүндө айтып кетсем, баягы ортомчулар жөнүндө экөөбүз сүйлөшпөдүкпү? Орто жолдо бейтаптарды айыл жергесинен келген оорулардан 2000 сом, 3000 сом акча алышат деп. Мен бир жеке өзүмдүн тажрыйбамда бир бейтап мага чалды да, эрмек, мени карап берип койбаспы? Ушул ооруканага бир таанышым жаткырам деп менден 2-3 миң эмес 10 000 сом алды деп айтты да. Мен аябай оозум ачылып, жөн эле ооруканага жаткырыш үчүн дарыгер эмес бир адамга, жөнөкөй эле бир адамга кантип ошол бейтап 10 000 сом акча берип койду деп таң калып, анан келгенде сүйлөшсөм, сөз берген адам айтыптыр, мен сени ошол бейтапканага жаткырып, дары дармектерин алып берип, анан ошол жаткан жериңе акчаңды төлөп каратып берем деп ошол акчасын алып жок болуп кетиптир да. Ошондуктан мен элибизге, баарыбызга эле айыл жергесин эмес, ошол шаар тургундарына эле айтып кетет элем, ортомчу адамдарга ишенбей эле, өзүңүздүн жолуңузду кыйнабай эле биринчи иретте ошол өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгерге барып эле кайрылып, кеңешип, ал кишиден жардам сурап, эгер ал киши жардам берсе жакшы, анан жок бул татаал оору экен десе, анда сизди шаардык ооруканаларга жиберсе, анан ал жактан дарыгердин өзү менен гана жолугуп жардам алсаңыз болот. Эч кандай ортомчу адамдарды аралаштырбай эле койсоңуз болот да. Мен сиздерге хирургиялык оорунун белгилери болгондо кайсыл шаардык ооруканага кайрылуусу жөнүндө айтып кетсем, дүйшөмбү күнү саат 8-тен 3-кө чейин улуттук ооруканага кайрылсаңыз болот. Дариги Тоголок Молдо көчөсү, саат 3-төн саат 8-ге чейин эртең мененки улуттук оорукана, хирургиялык оорукана номер 1 бул Фучка көчөсүндө жайгашкан. Шейшемби, шаршемби, бейшемби күндөрү улуттук хирургиялык борбору Мамакеев ооруканасы линия 25 көчөсүндө жайгашкан. Жума күнү саат 8-тен 3-кө чейин Бишкектик оорукана, травматологиялык оорукана Кривоносова 206 көчөсүндө жайгашкан. Ошол эле жума күнү саат 3-төн 8-ге чейин эртең мененки
улуттук хирургиялык оорукана номер 1 Фучка көчөсүндө жайгашкан жана ишемби жекшемби күндөрү улуттук хирургиялык борбор бул клиника Мамакеева линия 25 көчөсүндө жайгашкан. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздер менен ооруп калсаңыз кайсыл бейтапканага кайрылуубуз абзел тууралуу маек курганга аракет кылдык. Эми сөзүбүздүн жыйынтыктайлы. Биздин аудио подкаст сиздерге кичине болсо да жардам берди деген үмүттөбүз. Эми Бегимай кесиптешиме көз жыйынтыктап кетсек. Жыйынтыгында айтып кетсем, биринчиден, эгер сиз айыл тургуну же болбосо шаар тургуну болсоңуз, албетте унутпаңыз. Жолдомо, колуңуздарда жолдомо болуш керек. Ошол жолдомо аркылуу анан кайсыл ооруканага барууңуз ошол жерде жазылуу болот. Өзүңүздөр да билип эле бара бересиздер. Жаныңыздарда албетте сөзсүз түрдө болсун паспорт болуш керек. Анан биринчи ошо көрүнгөн жериңиз, мисалы үчүн үй бүлөлүк ооруканага көрүнгөн болсоңуз, ошол жерде биринчи сизге анализдерди кылдыртып, анан кийин колуңузга жолдомону карматып, анан жөнөтөт кайсыл ооруканага барууну. Албетте сиз унутпашыңыз керек. Эгер сиз айыл тургуну болсоңуз, борбордук улуттук бейтапканага келесиз. Эгер шаардык тургун болсоңуз, анда шаардык бейтапканаларга келесиз. Биз кесиптешим Эрмек экөөбүз биздин тургундарыбыздын медициналык маданиятын көтөрүүгө кичине болсо дагы аракет кылдык. Биздин үмүтүбүздө сиздерге бардык кеңештердин баары сиздерге жардам берет. Бул эки дарыгер аттуу аудио подкастты Anchor, Google Podcast, Apple Podcast тиркемесинде жана менин Telegram каналымда дарыгер аттуу уга аласыздар. Кошумча суроолоруңуз болсо Facebook баракчабызда берсеңиз болот. Facebook'та мени Эрмек Исмаилов же кесиптешим Бегимай Жетимишева деп издеп тапсаңыздар болот. Бул аудио подкаст Кыргызстандын Фонд Soros жана Central Asia Design Hub техникалык жардам менен даярдалды. Аларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кийинки эпизоддо биз кантип медициналык текшерүүдөн үнөмдөөнү айтып беребиз жана кайсы лабораторияга барса болот тууралуу маек курабыз. Саламатта болуңуздар.